Адамзат дарыгери деген бийик салыштырма бааны биринчи жолу көрүнүктүү орус окумуштууларынын бири, ветеринардык аскердик талаа хирургиясынын негиздөөчүсү Евсеенко «Человеческая медицина хранит человека, а ветеринарная – человечество» деп айткан эле. Аны кийин улуу окумуштуу физиолог Павлов «Медицина адамды даарылайт, ал эми ветеринария адамзатты» деп кайрадан учкул сөзгө айланткан. Чындыгында эле ветеринардык врачтар адамзаттын сакчысы катары малдан адамга жугуучу оорулардын алдын алып, мамлекеттик, керек болсо материктик алкакта оорулардын таркалышына бөгөт коюп, адамдарды таза, оорусу, уусу жок, сапаттуу мал чарба азык-түлүктөр менен камсыз кылууда негизги ролду аткарып келишет. Ветеринария илими айыл чарба жаныбарлары гана эмес, бүтүндөй жер бетиндеги тирүү жандыктардын ооруларына да көз салып, адамзатка тийгизген таасирине көңүл буруп турушат. Ошондуктан ветеринарлар адамзат дарыгери деген учкул наамга татыктуу. Өлкөнүн тамак аш коопсуздугун камсыздоодо ветеринария тармагы өзгөчө чоң мааниге ээ. Бүгүнкү адистер мал ылаңдарын гана алдын алган докторлор эмес, өлкөнүн сапаттуу айыл чарба азыктарынын экспортташына өбөлгө түзүүчү зарыл адамдар. Евразия сериктештигинин алкагында даярдалып жаткан Кыргызстандын экспортун жөнгө салуу платформасында эт жана сүт азыктары орчундуу орунду ээлейт. Андыктан мамлекеттин бул секирипти ийгиликтүү аткарышына ветеринардык адистердин салымы чоң. Ырааттуу түзүлүп, кындыксыз иштеген система гана жыйынтыгында жогорку сапаттагы продукцияны алууга мүмкүндүк берет. Ветеринария кызматындагы структуралык дал келбөөчүлүк көп жылдар бою ишке кедерги болуп келди. Акыркы жылдарда түптөлүп келе жаткан башкаруу схемасы ал кемчиликтерди жоюп, эпизоотиялык абалды жакшыртууда мамлекет менен мал ээсинин тең аракет милдеттерин камсыз кылмакчы. Ветеринария тууралуу мыйзамга ылайык иш алып барган жеке мал докторлору жаңы реформалык өзгөрүүлөрдө эң оор жүктү өзүнө алган күчтүү звено болуп калмакчы. Алар бир эле учурда өз ишмердигин эркин жүргүзгөн ишкер да, ошол эле учурда айрым укуктарга ээ мамлекет өкүлү дагы. Мындай укуктар ага өз аймагындагы абалды толук көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бизде ветеринариянын өзөгүн негизин жеке ветеринардык кызмат түзөт да. Мисалы, оңшо эле Казакстанда, Россияда алып карасаңар, айыл жерине чейин мамлекеттик баягы штатта турган ветеринардык кызматкерлер бар да, ошолор аткарат. Буларга канча миллиондогон, миллиардтаган акчалар сарпталат. А бизде болсо райондук деңгээлге чейин мамлекеттик ветеринардык кызмат жетет. Алар мамлекеттик инспекция, көзөмөл жүргүзүүчү мамлекеттик инспекторлор, андан ары карай ошол мал ээлери менен иштеше турган, малга түздөн-түз жана профилактикалык иштерди, дарылоо иштерин жүргүзө турган булар жеке ветеринарлар. Ар бир жеке ветеринардын өзүнүн жеке аймагы бар. Ал аймактагы баягы малдын эсеби, ал жерде ошол иттен баштаган уй жылкыга чейин эсеби бар. Ошолор менен жылына баягы ветеринардык иш-чаралар түзүлүп, алар айыл өкмөтү менен макулдашып, анан ветеринардык инспекцияда бекит дагы ошол пландар менен анан жыл бою ишин алып барат. Анан ошо жеке ветеринарлар ошол жерде дарылоо, профилактикалык иштерди жүргүзүү менен чектелбестен ошол жердеги көзөмөл ишин дагы аткарууга катышат да. Анан жана мамлекеттик программалар бар. Мына бизде 9 оору азыр приоритет катары кабыл алынган. Ошол 9 ооруга каршы иш-чараны дагы ошол жеке ветеринарлар аткарып, өз убагында отчетторун берип, анан жанагы малдын кыймылына, малдын идентификациясына, анан мал чарба продукцияларды базарга, соода түйүндөрүнө чыгарууда дагы сертификаттарды ошол жеке ветеринарларга атайын ошол өкмөттүн мыйзамына, өкмөттүн токтомуна ылайык ошол делегировать этип берилди да. Жеке ветеринардык кызмат көрсөтүү бул дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде калыптанып калган. Жана Кыргызстанда да акыркы жылдары жакшы жолго коюла баштады. Жок. Базар экономикасынын шартында жеке ветеринардык кызматтын болушу зарыл. Анткени мал өстүрүү, сатуу, кайра иштетүү жана башка көптөгөн багыттар жеке менчик ээлерине тиешелүү. Жана алар акы төлөө менен жеке ветеринардык кызматтан пайдалана алышат. Жеке ветеринардык кызмат көрсөтүү ветеринардык закондун жана башка мамлекеттик нормативдик закондук укуктук актылардын алкактарында гана иш алып баруусу каралган. Улица 8 бай канча? 37.
37. Ай, ынын паспорттун узун номерин айткыла. Ынын апкачы паспорттун өзү менен жазып алайын. Мына өкмөт бизге дарыны бесплатно берет. 6 орго бесплатно берет. Биз ошол дарыны өзүбүздүн услугасына алып, ошону колдонобуз. Бул жерде болгондо азыр мына жас башталып калды. Азыр жаш журту сайып атабыз вакцинасын. Вакцинасын сайганда дагы баягы ар бир малды калтырбайбыз. Андан кийин мына бруцеллезга каналабыз. Жылкыдан канал алып атабыз. Анын баардыгы кандын баарын алып лабораторияга алып барабыз. Бул кандын баардыгын результатын лаборатория чыгарат. Биз чыгарбайбыз. Ошондой эле мен өзүмдүн дагы жардамчым бар. Жардамчыларым бар өкө. Канчалык чуркасак ошончолук айлык мананан ошондой табабыз да. Мына элдер чакырат, уюмду көрүп бер, жылкымды көрүп бер, коюмду көрүп бер деп. Ошол сыяктуу мынакей башка райондордон дагы, башка жерден дагы чыгырып калышат. Меникин көрүп берди, аякка отказ жок эле барабыз, көрөбүз. Биз баягы канчалык кишилер канчалык кызмат эткөн сайын ошончолук бара беребиз. Биздин милдет ушундай болуп калды. Биздин продукциянын баардыгын малдан алып атабыз, сүт, эт. Ушунун баардыгын канчалык малдын ден соолугу жакшы болсо, ошо продукция да ошончолук качественный болуп атпайбы биздечи. Ветеринардык кызматтын көз карансыздыгын жана кызматтардын сапатынын көзөмөлдөө болушуна жетүүгө жасалган дагы бир кадам ветеринардык палатанын түзүлүшү. Өз ишинде заманбап ыкмаларды колдонуу менен жеке ветеринарларды ишинен алаксытпастан, эч кандай каржылык чыгымга учуратпастан, алардын квалификациясынын жогорулашына өбөлгө түзөт. Дүниелік тажрыйбаларды қарап шығып, біз ветеринарлық палата деген статуардық ұйым түзілді. Ветеринарлық палата жөнөкөй тилменен элге айтканда, бұл ветеринардық адистин билимин үзгүлтүксүз өркүндөтүп туруу деген сөздө. Мына ошол маселени карайт. Экинчиден каттоодон өткөрүү дейт. Билимди өркүндөтүү жолу мындай болот да, эч кимди күчкө салып оку деп айтпайт. Суроолор болот, суроолор интернетке коюлат, тиги жерде андроидтун алып алат ветеринар. Анан суроолордо 3 жооп болот. 3 жооптун туурасы кайсы? Анан ветеринар ошо жоопторду басат да жөнөтөт. Өтпөй калдыбы? Эч нерсе эмес. Кайра да жөнөтүш керек, кайра да жөнөтөт. Ошентип атып ветеринардын мээсине мындайча айтканда жана туура жооп кирет да. Анан ошонун негизинде билим акырындан күчкө салбай өркүндөтө берет. Андан башка дагы жерлер бар. Бир конференцияга катышса, же болбосо өзүнүн тажрыйбасын алып чыгып, элге түшүндүрсө, анда да өзүнчө бал алат да. Жеке иштеген ветеринарлар билимин үзгүлтүүсү өркүндөтүп турбаса, анда жылыш болбойт. Себеби бардык илим жылдан жылга өзгөрөт. Биздин эпизодиялык абал да өзгөрөт. Кыргыз улуттук агрардык университетиндеги алгачкы ветеринардык факультет 1933 жылы Кыргыз айыл чарба институту ачылганда эле түзүлгөн. Жана Кыргызстандагы ветеринардык билим берүүнүн жана илимдин башатында турган. Факультет түзүлгөндөн бери 6000ден ашык бүтүрүүчүлөрдү, жогорку билимдүү ветеринардык врачтарды тарбиялап чыгарды. Азыркы кезде эл аралык экономикалык, социалдык карым-катнаштардын күчөшү менен ветеринардык кызматтын адистерине да жаңы талаптар коюлууда. Ветеринардык врачтардын профессионалдык билими эл аралык талаптарга жооп бергендей болуш керек. Факультеттин негизги артыкчылык берилген багыты болуп, Кыргызстанда ветеринардык билим берүү системасын өлкөнү өнүктүрүүнүн 2040 жылга чейинки улуттук стратегиясы программасынын алкагында реформалоо жана жакшыртуу эсептелет. Акыркы 5-6 жыл ичинде ветеринария факультети өзүнүн жаңы өнүгүү этабына чыкты. Мамлекеттин колдоосунун натыйжасында жаңы лекциялык окуу бөлмөлөрү, илимий лабораториялар ишке киргизилди. Жаңы заманбап ПЦР, УЗИ, рентген аппараттары, биохимиялык, гематологиялык анализдөөчү жана башка окуу илимий жабдыктары алынган. Эл аралык проекттин каржылоосу менен республиканын алыскы ветеринардык адис жетишпеген райондорунан келген 100дөн ашык студент билим алышууда жана алар университетти аяктагандан кийин өз айылдарына барып кесиби боюнча иш алып барышмакчы. Азыркы күндө 700дөн ашык бала ошол ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинде окушат. Ошол балдарга биринчиден лабораторияда иштей турган болсо кандай кылып иштеш керек, чарбага бара турган болсо кайсы практикаларды өтүш керек. Муну ошол долбоорлун тегерегинде жеке эле ошол балдар эмес, бардык ветврачтарды даярдоого мүмкүнчүлүк түзүп калды да.
Бул ветеринардык кызмат өтө татаал кызмат да. Кыштын күнү жанагы мына быйылкыдай суукта жүрүш керек, жайдын ысыгында жүрүш керек, жаанда жүрүш керек. Ошого карата биз азыр биринчи курстан баштап эле балдарды практикага чыгарганга аракет кылып атабыз. Биздин ушул карамагыбызда Арсенбек Дүйшеевич атындагы ветеринария илим-изилдөө институту бар. Биз балдарды ошол лаборатория боюнча ал жерде Япониядан, Германиядан, башка жактан жакшы окутуп келген илимдин кандидаттары, докторлор иштешет. Мына ошол балдардагы эгерде ким келечекте лаборатория иштей турган болсо, биз ошо институтка жиберип, аларды дагы 5 жылдын ичинде ушул Кыргызстандын ветеринария андан сырткары Кыргызстандын мамлекетине кызмат кыла турган жакшы кадрларды даярдаганга биз аракет кылып атабыз. Биздин ветеринардык илимий изилдөө институтунун негизги максаты бул айыл чарба жаныбарларынын жугуштуу ылаңдарын диагностикалоо эсептелинет. Азыркы маалда заманбап технологиялардын негизинде ошондой эле молекулярдык деңгээлде ошол жугуштуу оорулардын гендерин бөлүп алып, ошол молекулярдык деңгээлде диагностикалоо эсептелинет. Институтта 15 илимдин кандидаты, 5 илимдин доктору иштешет. Көбүнчөсүнүн баары тең Кыргыз улуттук агрардык университетинде докторлук жана кандидаттык иштерин ошол жактан жакташып, студенттерге сабак беришет. Ошол жугуштуу ылаңдарды кантип диагностика, кандай жүргүзүлөт, ошолорду бул жерден баардыгын студенттерге көрсөтүүгө баардыгы даяр. Мына бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр өндүрүштүн көп тармактарында эмгектенип жатышат. Айтсак, жеке ветеринардык кызматтан баштап мамлекеттик инспекциянын курамында иштеп жатышат. Жанагы ветеринардык санитардык лабораторияларда, чек аралык ветеринардык кызматта, ошондой эле ветеринардык диагностикалык лабораториялар бар. Андан сырткары кайра иштетүү өндүрүшүндө дагы ветеринардык кызматты биздин бүтүрүүчүлөр карап жатат. Мына ошол лабораторияларда, илим изилдөө институттарында жакшы окуган биздин билимдүү бүтүрүүчүлөрүбүз өзүбүздө калып, кайра мугалимдик кесибин улантып, ветеринардык илимге өз салымын кошуп жатышат. Жеке ветеринардык кызматка жана андагы иштеген ветеринардык адистерге да өзүнчө талаптар коюлат. Эң биринчилерден болуп, алар профессионалдык билиминин жогору болушу, кесипкөй болушу керек. Кайсы гана ветеринардык тармак болбосун, кандай гана оорулуу мал болбосун, алгачкы ветеринардык жардам көрсөтүүгө, кеңеш берүүгө дайым даяр болуш керек. Ошону менен бирге өзү иштеген ветеринардык тармак боюнча адистигин жогорулатып, практикалык жана теориялык окуулардан өтүп туруусу зарыл. Если мы занимаемся мелким домашним животным, мы ездим на семинары, повышаем свою квалификацию с практикующими ветеринарными врачами из других стран, из России, с Украины, с Казахстана. Поэтому мы тоже им за это благодарны, потому что из этого формируется то, что мы можем дать нашим питомцам. Можно сказать, что любой ветеринарный врач, который работает с животными, это человек, который очень любит этих животных. Бывает, с одними владельцами очень легко разговаривать, им что-то объяснять, они охотно идут на контакт. Есть люди, с которыми труднее работать, и чтобы максимально оказать помощь животным, нам надо найти, конечно же, психологический контакт с владельцем животного. Тогда он нам, конечно, больше сможет предоставить информации, поймет, почему мы это спрашиваем. И в конечном итоге от этого получит плюс животное, которое само по себе ничего нам не расскажет, только лишь наши руки могут рассказать, что с ним происходит. Бул системанын компоненттери болгон региондордогу жеке ветеринарлардын, мамлекеттик инспекциянын, ветеринардык палатанын жана агрардык университеттин бирдиктүү аракеттери бир багытка азык коопсуздугун камсыздоо аркылуу эл аралык рынокто сапаты менен таанылган айыл чарба продукцияларынын платформасын даярдоо. Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап келсек, адамзаттын турмушундагы азыктардын көзөмөлчүсү. Өз иши менен адамзатты ар кеселден алакчылаган сактоочулар ветеринария адистери. Элдин саламаттыгы анын кандай даарыланганына байланыштуу эмес, анын дартка чалдыгып калуудан кантип сактануусуна байланыштуу экендиги айныгыс чындык. Андыктан ветеринарлар биздин жандуу досторубуздун гана эмес, жалпы адамзат саламаттыгынын коргоочулары деп айтууга негиз бар.